Mecitke barıp, Allah'ın üyüne barıp, 2 rekat namaz okup, kolun kötörüp Allah'a. Oşol maşakkat problemadan kutulmayınca kolun düşürmeydi dedi. Ata babalar zaten sözü var mı? Dua menen elke göröt, жаңгыр menen жерke göröt деген. Biz dua kılganı үйрөнөлү demekçimi. Mına Moskvada açık çındık. Keçe mağa da ança adamlar kayrıldı, uluu. Ежелерден кайрылды, аксакалдардан кайрылды. Фейсбуктан кайрылуу кылып койбойсузбу? Жаштар чыкты, кыздарыбызды коргойлу, кыздарыбызды патриот балдар чыкты, жаман жол менен. Ондай жол менен болбойт. Ал кайра өзүбүздүн айбибизди кайра биз ачып атабыз. Кайра өзүбүздүн жаман жагыбызды көрсөтүп, жарыя кылып жатабыз. Ондай менен эмес экен да. Мына спортсмен балдарга айтайын, тренерлерге. Бизде кайраттуулук, сабырдуулук, намустуулук динде бекемделген. Ne için bizim kızların atı çıkkançalık, buna Rusya'nın karmağında turgan tuğandarının kızların atı çıkmay jatат. Ne için? Sebebi böyle soruğa versen ayıp jatат, açıklar moyunlarını alıp atar. Kafkas tuğandarının, Tatar tuğandarının, Kafkazlık tuğandarının kızlarından ne için bizim kızlarda atı çıkmay jatат? Sebebi erkeklerinden korkup çıkmay etken. Açık öyle söz. Jaşırganda mı? Oğurunu jaşırsan ölüm aşkere olur deyip. Aların erkeklerinden korkup etken başkalar. Başkalar ne için bizden korkmaydı onda? Soru. Oşoğlu men açık aytat elem, mına spor zaldın trenerleri, masterleri bardığınızda da aytat elem, ıntımaka geleylik, başlı biriktireylik, jüröklü biriktireylik. Kaçan içtimaiyat et, köpçülüktün işi bolganda, jürök birikmeyince, birimizi hurmat kılmayınca, birimizge suyunuzu görsetmeyince, muhabbat kılmayınca, birimizi keçirmeyince, Allah'ın jardamı gelmeydi. Bardığımız maksatımız ne? Bardığımız maksatımız Allah'ın razılığını taap, altın başım aman bolsa ata-enemdin hurmatını oruna koyayım. Altın başım aman bolsa bir tuğandarın hurmatını oruna koyayım. Altın başım aman bolsa üy bülemnin kadır hurmatını oruna koyayım. Eje karındaşlarının namusunu saktayın. Mekenindin hurmatını, kadırın hurmatını koyayım. Жалгыз болсам да мен мекеним үчүн жандырайын. Эгерде үйдө эле мисал келтирейин да, продукты бир болуп калат, бир болбой калат. Эгерде болуп калса, келинчегиң жүзү жарык, спокойно барасың. Эгерде продукты жок деп эле кыйкырып эле турган болсо, ата дагы ар кандай. Ата дагы таап келсе бала үчүн жакшы, таппай келсе деле бала үчүн жакшы. Ер таап келсе деле аял үчүн жакшы, таппай келсе деле аял үчүн жакшы. Бирок кичинекей жок болуп кала турган болсо, ызычуу кылып салган болбойт экен да. Ошого сабырдуулук менен өз агасын агалай албаган бирөөнүн эшигин барып сагалайт деген жакшы сөз бар ата бабаларыбыздачы. Өзүбүздүкү дей бербейликпи? Өзүбүздүкү жакшыны ким берет? Жакшыны ким берет? Кошуналар береби? Демек чыгып атабы? Өзүбүздөн чыкты. Башка жактан келген жок. Демек өзүбүз оңолушту, мен айтайын деп элем, оңолушту өзүбүздөн баштасак. Мен айтат элем ушул бир ой пикирлер. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбар болуп турса дагы, Алладан вахий келип турса дагы, түзмө-түз Жабир алейхиссаламдан вахий алып турса дагы, ал сахабалар менен отуруп кеңешчү. Сахабалар менен отуруп пикирин алчу. Не кылсак болот? Аны кандай кылсак болот депчи? Мен силерге айтат элем, ушул муфтияттын өкүлү катарына ушул жактан мигрант мекендештерибизден ошондой ызычуу болуп кете турган болсо, сразу барып ошол адамды сепкилеп баягындай кылбастан, сразу Фейсбукка чыгарбастан, ынтымак биримдикке чакырып, баягындай жаман нерселер боло турган болсо, түшүндүрүү иштерин жакшы сөз менен барып, калпакты кийип элечи. Мен көп жерде айтам, эмне ата бабабыз кийип келген калпакты кийгенден уялабызбы? Эмне үчүн татар тууган өзүнүн допусун эле кийип жүрөт мисалы, чечен тууган өзүнүн допусун эле кийип жүрөт мисалы. Эмне үчүн биз кие албайбыз? Ушундай бир иш-чараларды өткөрсөк, мен дагы айтат элем, эсиме келген айта берейин, ата бабалардын нурун, өнөрлөрүнүн күчтөрүн башка улуттардын ортосунда көрсөткөн. Туура туура эмес. Башка улуттардын ортосунда чоң майрам тойлордо күчтөрүн көрсөткөн. Эңиш боюнча, күрөш боюнча, мисалы спорттун түрлөрү ошол маалда көк бөрүк боюнча оюндардын түрлөрүндө намустарды бербей келишкен. Мен дагы айтат элем силерге, давай балдарды ушундай бир ынтымакка, биримдикке. Эгерде ортодо дин болбосочу, шайтан иштейт. Мен баягы мисал айтып отурдум да башында, шайтан иштейт. Давай ана залым балдар мындай чыгып атты. Мына залым балдар мындай чыгып атты.
дайымда бар чал мындай тирешүү. Бурун аксакалдар, биздин аксакалдарыбыз өтө адилеттүү иш кылган. Участковый милиция дегенди билген эмес биздин ата бабалардын заманында. Карыялар үйү дегенди билген эмес. Жетимдер үйү дегенди билген эмес. Кайрымдуулук биздин ата бабаларыбызда болгон. Мээримдүүлүк биздин ата бабаларыбызда болгон. Дин болгон үчүн. Агасы өтүп кетип, бир оор себептүү же согуштан өтүп келген болсо, ошонун баласы бир тууган агасынын баласы мисалы өзүнүн баласына алдын коюп баккан. Анын жетимдигин билдирбей чоңойтоюн деп баккан мисалы. Бизде ушундай мээримдүүлүк болгон. Берешендик бизде бар. Жоомарттык бизде бар. Намыс бизде бар чын-чынына келгендечи. Мен чакырышым максаты ушул Москвадагы спорт залдын башында турган тренерлер чакырып, ийри отуруп, түз кеңешип деген кыргызда жакшы сөз бар. Кеңешип кеткен барма оорубайт дейт. Келиңиздер бир ойго келип, дин менен кеңешип. Бул жерде даражаны мен бир нерсени айтып коеюн. Даражаны Алла берет. Сенин кылган ишиңе жараша. Эгер Алла берсе даражаны, дүйнө жүзү келип ал даражаны түшүрүп кое албайт. Эгер Алла даража бербесе, сен искусственный кылып даражаны көтөрөйүн десең дагычы, ал баягы Алла берген натуральный даражадай болбойт. Эл тараза дейт го. Эл тараза. Алла Таала нарактан даражаңды көтөрүп кое турган болсо, сенин даражаңды эч ким түшүрө албайт. Эгерде биз чындап, унутум деп, диним деп, жараткан Алланын ыраазылыгын табайын деп, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мубарак сүннөтүндө жашоону алып келейин. Эгер үйүбүздө дин болсочу, мен силерге ачык айтайын, мына эми айта турган учур, мына ушул жерге мага ар 2 күндө бирден семья келип, талак маселеси менен башымды оорутуп, бир канчасы ажырап кетти. Балдары жетим калды. Ойлонбой аялдар талак сурап атат. Ойлонбой аялына талак берип коюп атат. Бир жума өткөндөн кийин ачуума алдырып коюп турмун, жолу барбы деп келип атат. Айланайын туугандарым, дин жок үйдө дин жок болуп жатат. Курсакты тойгозуш жаныбарлардын эле сыфаты. Туудуруп коюш, тууп коюш жаныбарлардын эле сыфаты. Бирок сиз менен биз жаныбар эмеспиз. Аллах Таала Кур'анда ашрафул махлукат, Аллах Таала шарафаттуу, урматтуу кылып жаратты махлуктардын арасынан деп. Сиз менен биздерди Аллах Таала урматтуу кылып жаратты. Шарафаттуу, кымбат кылып жаратты бизди Аллах Таала. Пешенебизди сеждеге коелук. Жүрөгүбүздү соктуруп аткан Аллага шүгүр келтирейин. Ва ин шакартум азиданнакум. Менин берип жаткан жакшылыктарыма канча бир туугандарыбыз аба жетпей өтүп кетти. Канча бир туугандарыбыз боорунда алмаштырганга акча таппай жүрөт. Канча бир туугандар жегенге муктаж. Канча бир туугандар туалетке барганга муктаж. Бирок алтын аман. Бүгүн урушканга, бүгүн тирешкенге, бүгүн бөлүнгөнгө бизге вообще жол жок. Ушул сиз менен биздин колубуздан келет. Ынтымакка башты бириктире турган болсок, ийди отуруп түз кеңеш деген сөз аркадан сөз сүйлөбөйт. Эркектин сыфаты аркадан сөз сүйлөбөйт. Бул мусулмандын сыфаты. Туура адамдан ката кетиши мүмкүн. Эгер ката кеткен болсо, тууганым келчи, мен туура эмес информация алып алдым окшойт. Туура эмес аныктап алайын деп, кел эле мына отуруп сүйлөшүп чечип койсо болобу? Болот. Биз ушул жагынан аркада калдык. Ошол нерсени акыйкатына жетпей, бир адам келип туура эмес. Пайгамбарыбыз ушул тууралуу өтө чоң оор хадис айткан. Бирөө келип туруп, "Я Расулалла, мындай кыл деле" деп айтканда пайгамбар ошол айтып келген адамды жаман көргөн. Эмне үчүн? Ал мага карап аткан экен, улук мага жетпей калган экен эле, сен ошону көтөрүп келип мен сайдым деген. Ошон үчүн бирөөнүн атынан, бирөөнүн аркасынан такталбаган маалыматты айтып, бирөөнүн аркасынан бирөөнүн мындай көшүн жебегиле деген да, этин жебегиле деген. Ошон үчүн караңыздар да, эмне арам ислам дининде айтылган, эмне адал ислам дининде айтылган. Бир мисал айтайын да, келиңиздер, баарыбыздын аялыбыз бар. Баарыбыздын эже карындашыбыз бар. Алардын бактылуулугун карманып калыш, сактап калыш, ошолорду коргоп калыш, камкордук кылып калыш биздин мойнубузда. Биздин мойнубузда милдет. Эгер аялыңыз имандуу болсо, менин балдарымдын атасы келди деп тосуп алып, салам берип, бутуңузга суу куюп, бутуңузду жууп, ал урмат. Ошончолук менен сен бир өмүрлүк алган жарың бири-бириңерге ошончолук мухаббаттан мамиле кылган болсоң жаманбы? Балдардын атасы чарчап келип тамакты коюп, балдарды эртерээк уктатып, көңүлүңүздү алса, ошондой аял кайсы кимге жакпайт? Ошондой аялды баардыгыбыз жакшы көрөбүз. Бирок ошондой болуш үчүн өзүбүз ошого достойный болушубуз керек экенбиз да. Продуктты алып келиш орус тил алып келет.
Продуктunu алып келиш, карышкыр деле, эртең менен кетип, эт алып келип бөлтүрүгүн алып келип берет. Жырткыч жаныбар делечи. Ошого мен силерге айтайын дегеним, акаларым, укаларым, мына бардыгыңыздарга бир туугандарым, чакырышымдын максаты мына бүгүн ушунча чогулдукпу? Ынтымак болойлук, биримдик болойлук. Ушул эле. Өмүр өлүм Алланын колунда. Канча падышалар өтүп келген, өтө берет. Падышаларды Алла коет. Алланын назары түшкөн адам падыша болот. Падышалар менен Алла эсептешет. Алла өзү коючу, Алла өзү эсептешет. Биз колубузда эмне? Жакшы дуа, жакшы пикир, жакшы ой менен боло берелик. 6 миллион элибиз. Өзбекстан 37-38 миллион болуп калды. Тажикстан ошончо кичинекей мамлекеттин ичине биздин чын айтыш керек да, жакшы жагыбызды эле айтышыбыз керек да. Гененчилик, кеңиричилик, тилдин эркиндиги, диндин эркиндиги. Алхамдулилла. Мен Өзбекстандын ал жакта досторум бар. Алар биздин жашоону көрүп атышат, суктанып атышат. Жаман болсо да мамлекетибизди мактабайлыбы? Мен Алла разы болсун мына Турциянын президентине. Биз жерде чоң чогулушта ошол ар бир мамлекет турган жеринде туруп аткан болсо өзүнүн флагын коюп койгон, ошол наклейка кылып жерге бастырып койгон. Ошончо президент болуп туруп, жөн эле кой уят деп турбастан, барып туруп ушу менин мамлекетимдин флагы экен, ушу тапанымдын астында калбасынчы, турбасынчы деген маанында ошону алып туруп чөнтөгүнө салып койду. Ушундай патриот болбойлук. Бул патриоттук бардыгыбызда болуш керек, ушучу. Имандуу болуш бардыгыбызда болуш керек. Эгер ушундай болгондо кыздар алсыз, кыздарыбыз назик, алар күчтүү эркекке муктаж. Ошолорду коргой албасак өзүбүз, сактай албасак, эмне кылсын анан? Коргой турганга, сактай турганга кетет анан. Ага ким күнөөлүү? Алар күнөөлүү эмес, биз күнөөлүүбүз ошого. Ошого ар бир тирнелерге окуучуңуздарды же мени алып барып сабак кылдырасыздарбы, же окуучуңуздарды алып келип сабак кылдырасыздарбы? Эртең ошо классыңыздар дагы тренировка кылып аткан балдарыңыздардын үстүнөн эртең жооп бересиздер. Ошол аманатты айтып коюшум керек. Токтогула, мен силерге ушунча прием үйрөттүм. Мен силерге ушунча жакшы нерселерди үйрөттүм. Эми эң дагы бир жакшы үйрөтө турган нерсе бар экен. Банктан бир акча которсоң Кыргызстанга, бир тамгасы туура эмес болуп калса, Кыргызстанда акча ала албайбы? Бу дүйнөнүн мисалы. Жараткан Аллах Тааланын сөзү болгон Каламуллах, Кур'ан. Алланын астына мусулман болуп, азыр кыргыздын Аллах Таала ушундай бир берекет берген биздин тилибизгечи. Англисче сүйлөсөк, англистер да сомнение кылбайт, бул англис окшойт деп дейт да, түсүнгөрүп эле кыргыз экенин көрүп таң калбаса, англисчаны ушундай без акцент сүйлөйт. Орусчаны без акцент сүйлөйт. Немис тили без акцент сүйлөйт. Кече биз ана эме конференция Германияга бардык эле, ноокаттык жигит экен, Алла разы болгон болсун. Германияда немис тилинен сабак берет экен. Кыргыздын жигити мына. Bizde Allah bergen bir talant var. Allah bergen bizde uşuna bir şık var. Allah bergen bizde bir jöndön var. Uşun men sizlerge aytayın be. Muna azı kursağı açıp kelgende aş ötö sonun kooz göründü. Eң ушундай сонун кылып жейткенде деп жесең эле тузу кем болуп калса, аппетит түшүп кетет, а? Ох, жаман жегим келди эле өлдү аппетит. Бүгүн биздин бардыгы ушул кооз ашка окшоп атат. Tuzu çok okşar, tuzu çok okşaş oldu. Ne çok? Secde çok peşinde secde var. Namazda biz muhtaçız. Bir ministrimize, prezident bir joluguşuğa çakıra turgan bolsa, süynözbü süynbeybiz be. Süynöz de. O, men niye çakırdı eken, tüzgül adam okşayım da. Deyip, kasım şunu giyip, ak köynöktörün, kıçırağın ak köynöktü giyip, galsıtı tağın büzgüden 10 jolu görünüp, arkalığını karab, ayalına karatıp, kantip süyleyim, gülömü, cılmayan dep barasın. Ya bütkül alamdardın iyisi olgan jaratkan Allah Taala, ey kulum, seni joktan men bar kıldım ele, seni kelbek berip, tüs bergen, ön bergen, men ele, seni men Siviyazga, joluğuga çakırıp jatam, 5 mal çakırığa koyup koydu da Allah. 5 mal. Bağımda erteminen turup, Allah menen joluk, Allah'dan sura, erteminen turgandın, faydasını men sizlerge ubaganda aytayın, sıradan sözümdü kıskara kılayım. Erteminen İbrahim Adham degen çoğun avliya ötkön, oşoğa gelip suragan eken. Bereket degen sözü düşündürüp edin size. Bereket, bereket.
Misal Allah Taala bereketini bersin деп сурайбыз го. Ошондо ушул мисалды келтирген экен. Адамга мисал менен айтса түшүнүктүүрөөк болот. Мына жашообузду алып жаткан ит менен кой мисал келтирген экен. Математикага сала турган болсоң, акылга сала турган болсоң, ит канчаны тойт? 5-6 тойт. Койчу? Бирөөнү тойт. 100 ит 5тен тууса канчаны тойт? 500 тойт, да? 100 кой 1ден тууса 100 эле кой болот. Бирок акылга салсаң тетири го бардыгы. Мал базарга барсаң эле кой, жайлоого барсаң эле кой. Ет касап этке барсаң эле койдун эти. Эмне үчүн иттер каякта калды? Математикага сала турган болсоң, калькуляторго сала турган болсоң, иттин саны көп болуш керек эле бар. Эмне себептен көрсө жараткан Аллах Тааланын амири, кой жаныбар түндөсү өз убактысында уктайт экен дагы, таңгамал Аллах Таала ырыскын чачкан учурда кой турат экен. Ошол тургандык себептен ошол ырыскын чачкан ырыскыдан кой алып жатат. Эми сиз менен биз кой эмес адамбыз. Сиз менен биз Алла деген адамбыз. Иманыбыз бар, мусулманбыз. Эгер баамдыкка тура турган болсокчу, Аллах Таала койго берген берекетти ла иляха иллаллах айткан мусулманга Алла бербей коебу. Тоокту билесиздер, а? Тоок эң коркок жаныбар. Мынтсе качат. Бирок тукумун, жумурткасын 40 күн отуруп, курбандык кылып, ошого отурган себептен ичпей жебей чуркап кетип калбай, ушундай кыймылдап отурган себебинен жараткан Аллах Таала ошол тоокко көрөгөчтүк сыфатты берет экен. Жумурткасы топ-томолок, ичинде чөжөсүнүн тумшугу кайсы жерде тургандыгын адам билбейт, адам көрбөйт керек болсо. Кана чөжөнүн тумшугу кайда турат? Мен сайып көрсөтчү десе, биз адашабыз. Бирок тоок энеси ошол тумшугу каерде турганды чокуп туруп, чөжөсүн чыгарат экен. Ошо курманчылык кылган себептен көрөгөчтүк сыфат берди. Тоокто көрөгөчтүк сыфат болуп жатат. Эми аны жалгыз эле мурун ондогон чөжө чыкты. Жамаат пайда болду. Коркок эле батырдык сыфат пайда болду. Жөнөкөй маалда коркок тоок чөжөсү болгондон кийин ага ит келеби, мышык келеби, даже адам келеби, канатын жайып, эмне кылат? Тосом дейт, урушам дейт. Сактайм балдарымды дейт. Мурун өзү тапканын жеп алат эле чокуп. Эми эмне кылды? Бир нерсе жем тапса дагы жеп албастан чөжөлөрүн чакырат. Айткан мисалы ушундай. Эгер ушу тоок ушунчалык курманчылык кылганга Аллах Таала көрөгөчтүк сыфатты берип жатат, жамаат берип жатат, жамаатына берекет берип жатат, берешендик сыфат берип жатат, батырдык сыфат берип жатат. Мен айтайын деген кичине дин үчүнчү башыбызды оорутуп, кичине убактыбызды ажыратып, таратты алып, жайнамазыбызда туруп, я Алла, элим аман болсун, мамлекетим бүтүн болсун, я Алла, ушу элим бардыгы оңолсун, көп мамлекеттин астынан бир алдыга чыккан мамлекет болсун, я Алла, кыргыз элим абад болсун, ушу дүйнөдө өсүп аткан элдин аркасы болбосун, алам тынч болсун, аламдын ичине кыргыз элим тынч болсун деп бардыгыбыз дуба кыла турган болгонубуздачы башкача заман болот эле. Мурун ата бабаларыбыз кайгырган эмес, апаларыбыз даттанган эмес атабызга, тике караган эмес, урмат кылган балдарынын атасы депчи. Ар бир эркек, ар бир өзүнүн үйүнө падыша. Ошон үчүн мусулман калкы, мусулман баласы бирөөгө сын такпаш керек. Биринчи сын тагыштан мурун өзүнүн көзгөдөн караш керек. Мен ушул сын тагып жатам, ушуну акмак деп атам, ушуну сөгүп атам. Эми сени деле бир кичинекей бир 10-15 жаш кичинекей бала, сен десе жакшы көрөсүң, жаман көрөсүң. 10-15 жаш бала эмес, 4 жашар кичинекей бала десе, бирашке дейсиң, бир кечи деп тура эмес. Көрсөң деп. Ошон үчүн сыйласаң сый көрөсүң, урматтасаң урмат табасың. Эми айта турган сөздөрүм көп эле, сатканча болуп калды. 8 болуп калды. Ошо кандай дейсиздер? Эгер ушу дагы боюнча бир айда бир жолугу сабактарды кылып турсак, кече менен ал жерде 7 поколение деп Люблине жакта бир татар тууган бар экен, Расул деп. Ошол жерде биздин кыргыз жигиттери ошол жерге мечитке намазга барып турат. Ол татар тууган, ошо кыргыз жигиттерге кайрылып калган экен. Ушул жерде кыргыздарда ушундай бир дамылдар барбы? Ушундай бир эми уга турган деп сураса, анан баягы кыргыз жигит менин номеримди берген экен. Анан чакырып калды. Кече мына курбан айттын алдына бир күн алдын арапа болду. Ошондо көбү ороз отурту. Ошо ооз ачырып чакырган экен. Барсам, орус улутунан армян, Азербайжан, Кавказ, татар, чечен, анан кыргыздардан ушу бизди чакырган экен. Барып отурдук.
жакшы темалар болду. Дальнейший ушундай бир конфликт боло турган маалдарда мына ар бир улуттун өзүнүн башында турган, ишене турган, мындай неме уга турган адамдар бар экен. Азыр Россияда нарушение кыла турган болсо, азыр мисалы Армения менен Азербайжандар урушту. Канчасын азыр депорт кылды, тура эмес. Бизнеске зыян болду. Акылга салып бере турган болсоң, дуганат таарынсак буржунга зыян дейт. Биз өзүбүзгө кыйын боло берипчи буякта. Жөн эле тиричилик кылып жүрө берсең болбойбу? Тыныч эле. Ушунча мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин чагыштын калыштын не болду? Али курук намыстан курук намыс баш шарат болупчу. Курук намыс намыстана турган жерде намыстаныш беребиз негизи. Намыс динде айтылган. Не болду? Канчалар депорт болду дейт да мисалы. Биздикилер деле тажик тургандар менен ушундай болуп кетти. Ушундайларга жол бербестен биринчи элдин башына пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан мындай депчи: эгерде сен адамдарга насаат айтам десең, эгерде сен адамдарга туура жолго жүрсүн десең, ошол айткан сөздөрүң биринчи өзүңдө болсун дейт да. Анан сени ээрчийт. Мен мектепте окуп жүргөндө кээ бир агайларыбыз бар эле, сигаретке жумшайт эле, магазин барып мынадан алып келчи дейт эле, анан ичпегиле, чекпегиле дейт эле, бирок ону балдар укпайт эле. Неге? Окуткан агай айтып атат жакшы сөздү, бирок ошо жакшы сөздү өзү кылбай атат. Аны окуучу кандай кылат ошол нерсени? Буга укпайбы? Балаңа өзүң деле, балам, ичпегин, чекпегин, жалган сүйлөбөгүн. Сен эркек болгун, намыстуу болгун дейсиң. Бирок өзүң эркек болуп, өзүң ичип чегип жүрсөң, өзүң мешитке барбай жүрсөң. Өткөндө бир мен дагы айтам, өткөндө да айттым эле, бизге ушу туугандардан башка динге өтүп кетип аткандар бар экен. Баласы бул өтө оор нерсе. Мен Сибирде Читада иштеп жүргөн маалда кыргыз туугандарга айтат элем: "Е тууган, келчи намазга, кел мешитке. Алланы тапсаң баарын табасың. Алланы таптыңбы, сен бардығын таптың. Бізді не монгол келіп чакырабы, бурят келіп чакырабы, орус келіп чакырабы дейт элем, Алланын кудуреткен, Алла улук зат экен. Биз өтпөй эле, жаныбызда ошо Чита деген шаарда турганмын. Бир 10 сааттык поезд менен жол Улан-Удэден өзүнүн аты Сая, бурят жигит. Атын Салман деп өзгөртүп, исламды кабыл алып келип туруп, кыргыз туугандарды мешитке, кыргыз туугандар, сен мусулман болуп туруп неге мешитке барбайсыңар деп чакырбадыбы? Бурят жигит. Мен монгол келип чакырабы дедим да, Алла кала кулум шашпай туруп, монгол да келип чакырат, бурят да келип чакырат. Келбеген туугандарың көр, мына тамаша кыл деген экен. Нарата Борзия деген шаар бар, Забайкальский крайга чектеш, Кытайга чектеш, буя Монголияга чектеш. Ошол жерден бир монгол жигит исламды кабыл алып келип, ал келип биздин кыргыз туугандар, мусулман туугандар, кандай бактылуусуңар, кандай диниңердин кадырын билбейсиңер. Мен арман кылам, ислам динине келип, мен жүрөгүм тынчтанды, бактылуулукту таптым, бирок бир арман деди. Ислам динин кабыл алганымды мен монгол досторума, монгол туугандарыма айта албайм деди. Неге десем, зыян жеткизет деди. Сен башка динге өтүп кетипсиң деп зыян жеткизет деди. Мына намысты караңыздар. Биз өзүбүздүн ата бабабыз сактап келаткан динибизди бул жерге 4 сом акча табам деп, азыр биздин жашообуз кандай айтайын, Москвада жашообуз. Айлыгың жакшы вовремя тийип турса, көңүлүң курсан жашоо болуп калды. Айлыгың тийбей калган семьянын баалуулугу жок болуп калды. Ошого барып баратабыз. Эгер ушундай болуп кете турган болсок, жок болуп кетебиз туугандар. Айтайын дегеним, алда жакшы пландар бар. Официалдуу түрдө документтерди жасап, ушул жерде чоң помещенияларды арендага алып, биздин мынайда каалабайбыз, ырысты экен, Алла Таала бизди ушакка келип чачты. Бирок биз кетип калышыбыз мүмкүн Кыргызстанга. Бирок биз ошол жакта туулганбыз Кыргызстанда. Баары жүрөгүбүз ушул жакта тартат. Бирок балдарыбыз ушул жакта калып кете турган болуп турат да. 1 миллионго жакын кыргыз бар дейт. 1 миллиондон деле бир 200-300 миң баласы калып кете турган болсо, орусча сүйлөй турган болсо, кыргызча сүйлөбөй турган болсо, эртең алар кандай onu ким кыргыз деп тааныйт? Улуттук баалуулук жоголуп баратат. Кумга сууну куйсаң жок болуп кеткен сыяктуу, биздин кыргыздын улуттук баалуулугу келечекте мындай сүңгүп жок болуп барат. Ошого бир кыжалатчылык кылбайлыкпы? Иши бир пикир кылбайлыкпы? Ойлонбойлукпу? Бир мындай эмне кылсак болот деп башты катырбайлыкпы? Ал уламалар мисал келтирип айтат экен. Эгерде дүйнө жүзүндөгү мусулмандар чеккен сигаретти кетирген 5 минут убакытта эле ушу канткенде үй бүлө моңолот, канткенде кыргыз эли моңолот деп 5 минут убакытын ушу ойлонуп кое турган болгондо дейт, оңолуп кетмек бул алам дейт да. Биз 5 минут убакыт ажыратканга ойлонбойт экенбиз да. Бир ошондой окуужаларды, балдарды мына азыр менин колумда бир 15 7 жаштан 14 жашка чейин балдарды бир биринчи башталышыбыз көрөйлүчү деп баштап көрүп атабыз. Абсолютно орусча сүйлөйт. Кыргызча түшүнбөйт.
Kırgızdın balları. Orusça. Baş kiyim gele жоқ. Eje karındaşlarım nikah okutkan gelip otar. Ötkönde bir iki orus İslam'da kabul alıp ketip kança-munçаңыздар көрүп қалсаңыздар керек. Келіншектері Kırgız. Köpürök mine yerden açık. Bu mine yerden açık. Men aytdım, diskotекага келдиңизби dedim men aytdım. Musulmandын kızı ekensiň dedim. Oşol imanды kabul alıp atkan orus jolu alıp uzunuraak kiyinip al dep aytыптыр керек bolsoçu. Çekten aşağı kese bu jol açıp ketpeydi da. Min tüsüň özgörsöň dele Allah Taala'nın bergen jaratkan Kırgızdın balasısın. Min tüsüň özgörsöň dele sen Kırgızdın kızısın. Allah Taala bizge uşu sululuktu bergen, uşu kelbetти bergen. Biz uşunuz bilen артышабыз öz негизи. Ошол улуттук баалуулукту Allah bergen din менен сактап калабыз. Туугандар, өмүр өтө берет. Жаштык кете берет. Жаштык кете берет, карылык келе берет. Ден соолук аманат, өмүр аманат. Мына күндөрдө аманат, кечеки күн бүгүн жок, бүгүнкү күн эртең жок. Ошого мен айтат элем, келиңиздер бир ынтымак, биримдик чогулуп, боло турган бир теманы ачыш керек өз негизи. Саясат өз жолу менен кете берет очу. Биз бул жакта мекендештерибизге эртең бир Алла өмүр берип, 50-60-70ке чыкканда, ушу кылган кызматтарыбыздын берекетинен балдарыбыз калпак кийип, кыздарыбыз ушу бир энелерибиз кийген жолуктарды кийип, ыймандуу болуп, азыр биздин кайдыгер жүрүшүбүзчү өзүбүздүн балдарыбызга кайдыгер мамилебиз деп түшүнүшүбүз керек. Азыр биз кайдыгер жүрүшүбүз, динден алыс жүрүшүбүз. Өзүбүздүн балдар кыздарыбызга кайдыгер, эртең ушулар кайдыгер чыгып кала турган болсо, мейли машинаң 2020 чоң машина болсун, мейли үйүң 3 этаж болсун, мейли. Бирок өзүңдөн туулуп өсүп бараткан кызың менен балаң эртең сени чарчатат. Уже чарчатып башташты. Уже канча ата-энелер чарчап атат азырчы. Арманын айта албайт. Мал алсаң, семиз майып чыгып калса, семиртип касапка берип ийесиң. Машина алсаң, майып чыгып калса, оңдотуп минип аласың. Үйүңдө ремонту бузулса, оңдоп аласың, уста бар. Машинаңа уста бар. Бирок балаң кызың бузулуп кала турган болсо, аялың же агаң бир тууганың бузулуп кала турган болсо, каяка барууңуз? Каяка барууңуз? Канча арам алыш менен аралашып жүргөн адамга Алла Тааланын азабы экен. Азыр кыргыздар 4-5 күндө бирден кайрылып атат. Жин окуган молдоке барбы? Жин окуп коесузбу депчи. Түшүмө өлгөн адамдар кирип атат. Не кылайын деп жүдөгөн адамдар келип атат. Кече бир түрк менен сүйлөштүк эле, азыр мында бир бала бар, магазин иштетет экен. Бир да жолуксам жүзүнүн мындай башкача болуп калган. Окутайын дедим эле, биздин шакирттерибиз бар эле. Телефонун бердим эле. Кече жолуктум. Өң түсү өзүнө келип калды. Дем салдырып туруп ошол айтты. Кардаш деди, мени кожа деди, улар молдоке деген кожа дейт экен. Кожам деди. Алла сизден ыраазы болсун деди. Өзүмө келдим деди. Мен ушундай көзүмө кылган зына, ушундай кылган арам иштерим деди. Кино өткөндө Алла мени көзүмө өткөздү деди. Өзүмө келдим азыр деди. Вообще кайталабайм жаман иштерди деди. Бул вактынча. Мусулман үчүн бул дүйнө зындан сыяктуу дейт. Мусулман эмес үчүн бул дүйнө беш сыяктуу дейт. Мусулман эместерге бул дүйнө ахирет түбөлүк тозок. Бул дүйнөдө урматтуу бир тууган мусулман, бир тууган ага инибиздин кадырын билип калайлык. Бул дүйнөгө себепчи болгон ата-энебиздин урматын билип калайлык. Үй бүлөбүздүн баалуулугун сактап калайлык. Ушул максатта эле чакырдым сиздерди. Бир жүз маңдай отуруп, сүйлөшүп, эртең коласыңыздагы балдарды дагы бир сабакка кандай кылабыз? Азыр эмнеде мен маалымат берип коеюн. Жума күнү аман. Ким берип атат? Абдумиталип берип атат. Канчадан канчага чейин? 6-дан 9-га чейин. 6-дан 9-га чейин бир группа сабак алып атат. 6-нчы күнү ким? Адилет. Канчадан канчага чейин? 6-дан 9-га чейин. 6-дан 9-га чейин бир группа окуп атат. Базар күнү кыздарыбыз мындай азыр эшиктерибизде ошол жерде отурат. Кыз келиндерди азыр 30 кыз келин окуп атат. 11-ден 3-кө чейин күндүзү кыз келиндер окуп атат. Кеччи? Кеч, воскресенье кеч, Касан. 6-дан 9-га чейин. 3 күндө азыр 3 группа окуп атат. Алхамдулилла. Иман сабагын алып калайлык. Имандуу болсок бардыгы болот. Имандуу болсок Алла Тааланын мээрими түшөт. Алланын жакшылыгынын эшиктери ачылат. Баягы тоок туурга келгенде какылыктай болбойлу. Ачаан кыйынчылык келгенде мен көп жерде айтып атам. Бул кыргыз туугандар никеде гана молдокени эстеп, ошондо да эң акыры мен бир нерсени айтайын эстегенимде. Молдоке бирөөнүн нике уктап экен, дем салдырап экен, же жаназа уктап экен деп күтпөйт. Молдокенин урматын Алла Таала өз урмат ордуна койгон. Алла Таала сүйгөн пендесине илим берет, урмат ордуна коет.
Бирок биздин кыргыз туугандардын молдокелерге болгон мамилеси өтө начар. Мен башыман өткөн сыяктуу практикада айтып коеюн, молдокелердин нараатчылыгына калып калбаңыздар. Муктаж эмес молдокелер урматына. Айтайын дегеним эмне үчүн? Мисал, той кылат. Азыр мына карантин болуп көп той болбой калды жакшы. Туурабы? Ковид болуп канчасы той болбой калды. Бирок той 1 ай эмес 2 ай мурун даярдык болот. Биринчи тойду алып баруучу тамада эске алынат. Тамада эжеңди, карындашыңды, келинчегиңди ар кандай акыбалга келтиргенге курсам болуп 500 десе 500, 1000 десе $1000 бергенге сүйүнүп бересиң. Тура турам. Facebook'tan çıktı o birini gelince çıkıp tanzalak koyup çılavay varıp köçünde bir tekken. Oşonday dengeli onu kim kıldı? Tamada kıldı. Çık dedi, çıktı. Tansaga düştü. Biri çağa birinin tansaga çıkında kızganç varken barıp oşa yerde durup hiç kimdi göz belli etip ne kıldı? Ayağını teyip özü de şermende oldu. Ayağı da oşa yerde duran barığı şermende oldu. Oşonday tamadaga toydun iyisinin kılgan memilesi jogorku uriminde. Tamadaga отдельный стол, тамадаga отдельный внимание. Мен туура эмес айтсам айтыңыздар. Эми ошол той эки жаштын бир өмүргө бактылуу болсун деп, мындай айтканда бир өмүргө оформление кылып берген, Куран хадистен окуп берген молдекенин ак батасын алып ушун экөөнүн башын байлап койгон деген молдекеге болгон урмат сыйды караңыздар. Чакырууда жок. Той бүтүп, бардыгы бүтүп, дагы тантанелер таркай электе, такыр сен молдекени алып келген да. Молдеке вечере түнү кандай акыбалда уктап атабы, не иш кылып атабы, дайын жок. Короче, молдекени алып кел. Келесиң, даяр место жок. Бөлмө дагы жок. Кытырарды кухняга киргизип коюп, Ашкабад менен Домбойдо болуп, чакырылбаган конок шыпырылбаган жерге отуруп болгондой болуп, неудобно алиге өзүң бир нан сурап келген адамдын кейпин киргизип отурасың. Дагы уяк буякта карап, бул неге бериге отуруп алды дегенсиз, нары бери өткөндө тиктеп коет, жаман тиктеп коетун дагы. Шунчалык кордогон себептен бүгүн никенин да берекети жок болчу. Үйлөнгөндөрдүн да жашоосуна берекет жок болчу. Мен айтайын деген илимди урмактасаңар, молдоке атасынан үйрөнгөн сөздү же манас айтып же сказка айтып бербейт өзү. О жерде Алланын сөзүн айтып, хутба окуп, пайгамбардын мубарак сүннөтүн айтып, эркектин аялдын үстүндө, аялдын эринин астында укугун айтып, бактылуу болгула деп бирине болгон кыянаттык туурасында дагы пайда боло турган, зыян боло турган сөздөрдү айтып, ак батасын берип, бир өмүргө оформление кылып берген молдекеге болгон мамилени канча 200 берсе болобу? Олду да алабы никеде. Болбойт го, 150 берип коеюн деп, таза баягында молдекени недомный акыбалда калтырып, анан пакетке 2-4 курсокту коюп, 2 нанды берип, кыйрат тасыпчы, балем таштап кой кет, иш бүттен бар эми. Алиги дордойдо пакетин көтөрүпчү арaba түрткөн, арaba кечке саат 10 апарып таштап кой дегендей кылып, мамиле кылып жатат да. Тура эмес. 10чолукка барбайлы туугандар, майлыбы? 10чолукка барбайлы. Мен ачык айтам, азыр да мен бизden никеден келдим баягы. Буякта той ушунча кызык тантана болуп атат. Өз үчүн ортосуна чыгып, эптеп септелишип нике окуп бере койчу деген акыбалда да мен урушту болардычы. Уруштум. Өзүңө күй да, кыскасын айтканда. Өзүңө күй. Sen özüne özün güybösöң, sen bürögө güyüp жыргатпайсың. Бүгүн биз өзүбүзгө күйөлү. Мамлекетибизди жаман дей берди эле, кече Өзбекстандын эли жарылып, ыйлаганда мамлекетибиздин падышабыздын кадыр баркын билдик. Тура эмес. Ошончолук болот экен, факт да бул. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, адилеттүү болойлук. Биздин динибиз адилеттүүлүккө чакырат, ыймандуулукка, намустуулукка, билимдикке чакырат. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө чындыгында Allah'dan жақшылық үмітіңіз бар болса, мына азыр барлығын тіліміз бір, кыблабыз бір, китебimiz бір, мақсатыбыз бір, ынтымаққа келейік. Ошол мақсаттан сіздерді шақырдым туғандар. Ой пікірлер болса, шекерден айтып, секен, анан кейінгі программа өрістеп 8-ден 20